Саламатсыздарбы? Бүгүнкү чыгарылышта атайын ГИК кызматы менен сиздер үчүн Рахат Батырбекова, ГИК кызматынын пресс кызматчысы, маалымат бөлүшөт. Кантип алыш керек? Сиз ала аласызбы? Кандай түрлөрү бар? Льготалар барбы? Кайсыл жактан алса болот? Кантип кезекке турабыз? Айтор ГИК тууралуу эмне суроосо колдон келишинче азыр беребиз. Баарынан жооп алабыз. Эгерде суроолорго жооп болбой калса, комментарийге жазып коюңуздар. Сөзсүз Рахат айым өзү дагы комментарийге жооп берет. Биринчи эле сурообуз, ГИКтен азыркы күндө жарандар канча үй алышты, канча үй салынып жатат, баарыбызга жетеби, мен ала аламбы, алыш үчүн кандай эмнелер бар? Анан калгандарын кезеги менен. Саламатсыздарбы? Биринчи эле сурооңузга жооп берип кетейин. Бүгүнкү күндө мына биз өзү курулушту 2023-жылдан баштаганбыз. Мамлекеттик ипотекалык компания. Буга чейин өзүңөр билгендей, биздин жарандарыбыз вторичный жильёт алып, через банк алчу. Азыркы учурда биз ошо 2023-жылдан бери салып баштагандан баштап, биринчи выдачабыз 2024-жылы өткөн. Декабрь айында ошондон бери биз 2 жылдын ичинде болуп калабы, 7000ге жакын батирди тапшырдык өз элдерине. Бул Бишкек шаарында, Жалал Абад областунда, Манас шаарында жана Сузак районунда, ошондой эле Ысык Көл областунун Каракол шаарында бердик. Андан тышкары биз азыркы учурда Кыргызстан боюнча 80 миңден ашуун батирлер салып жатабыз. Биздин стройка эмнеден улам башталат, мындай айтмакчы, биз спроска таянабыз да. Мисалы, азыркы учурда кезекке 100 миңге жакын жаран турса кезекте, бир кандайдыр причиналар менен 150 миң киши бизге багы талаптарыбызга туура келбейт да. Алар мындай айтмакчы ожиданияда турат. Ошол спроска карап биз стройканы жүргүзөбүз. Мындай айтмакчы, жөн эле баягы бул жерде жер бар экен салып беребиз эмес, а именно жарандардын кезектүүлүгүнө карап үйлөрдүн курулушун жүргүзөбүз. Эми талаптар менен шарттар боюнча айтып кетсем, биздин өзүбүздүн талаптарыбыз бар. Бүгүнкү күндө мамлекеттик ипотекалык компания 2 механизм менен иштесе, биринчи механизм бул биздин кезекке турам деген жарандарыбызга. Бирок ар бир эле жаран кезекке багы турганда маалымат, сиз азыр чоң салым кошуп атасыздар бизге маалымат таратууга, анткени ар бир жаран кезекке турардын алдында ошо биздин талаптар боюнча таанышып кетсе жакшы болот эле. Биринчиден, биринчи эле талап бул Кыргызстандын ичинде биздин жаран расмий түрдө эмгектениш керек. Экинчи талап бул өзүнүн расмий түрдө 1 жылдык тынымсыз бир компанияда эмгек стажы болуш керек. Бир жумушта, Бир жумушта эч кандай перерывы жок. Гос болобу, частник болобу, айырмасы жок. Айырмасы жок. 1 жыл тынымсыз ошол жерде эмгек стажы болуш керек. Же ар кандай компанияда иштеген болсо деле, жалпы мен алганда 2 жыл же 24 ай деп коелу, жалпы 2 жыл стажы болсо дагы кезекке бизге тура алат. То есть өмүрү бою ошо бир 50ге чыккан жаран деп коелу, мисалы үчүн. Болгондо 2 эле жыл иштеп койсо өмүрүндө, ал жаранга уже кезекке туруп расмий түрдө болсо ошо эмгек стажы. 1 ай бир компанияда, 2 ай үчүнчү компанияда, ошонтип баарын чогултканда, ооба, 24 ай чыкса, расмий түрдөгү стажы болсо, ооба, бизге кезекке турса болот. Анан дагы бир талап бул Кыргызстандын ичинде кезекке турам деген жарандын, анын жубайынын же жолдошунун ошондой эле 18 жашка чейинки балдарын намында, болот го чоң ата чоң апалар дарственный өткөрүп коет го үйлөрдүчү, ошондой нерселер багы намында турак жай болбош керек. 20 квадрат метрден ашкан турак жай болбош керек. То есть үй бүлөсүндө бир дагы катталган өзүнүн квартира болбош керек экен, же жеке үй болбош керек экен, мындай жилой помещение деп коебуз го, ошо болбош керек. Анан акыркы 3 жылдын ичинде эч кандай договорлор болбош керек, купли-продаж. Үйдү сатып, мындай айтмакчы, мисалы мен үйүм бар болчу, мен аны переоформление кылдым, 3 жыл өтмөйүнчө мен кезекке тура албайм. Демек мурун үйү болсо, ал 3 жыл мурун сатып жүргөн, 3 жыл өтүп кетти, демек ал кезекке тура алат экен. Азыркы учурда жок. Бирок бүгүн сатып, переоформление кылып, эртең мен кезекке тура албайм да. 3 жыл өтүш керек, сөзсүз түрдө. Бул биздин талаптар. Бул кезекке турган деген жарандарга тиешелүү талаптар. Экинчи механизм, өзүңөр билгендей, бул долевая ипотека деп орусча айтайын, анткени көп жаран долевая ипотека деп жакшы тааныйт да. Бул жерде бир эле талап,
баягы эле мен айткан бир жыл же 2 жыл? жок, ал жакта биз карабайбыз, доходду карабайбыз. Ушул жер менен баягы биздин эмнеге бул деги эле багыт чыккан, деги эле механизм чыккан, бул мигранттар суранган да бизге дагы. Биз расмий түрдө Кыргызстандын ичинде иштебейбиз, бизге дагы бир вариант, возможность карап бериле дегенде, ушуну биздин ажообуз иштеп чыккыла дегенде, ушул долевая ипотека пайда болот да. Бул жерде ошо бир эле талап, намында турак жай болбош керек. Мен буга чейин айткандай үй бүлөсүндө андан сырткары акыркы 3 жылдын ичинде эч кандай договорлор түзүлгөн болбош керек. Переоформлениялар болбош керек. То есть бул биринчи механизм кезек, экинчи механизм бул долевой. Алдын ала 50%. Бул 50%-ын төлөйт дагы каалаган локациядан тандап алат, Ооба. Кыргызстандын любой аймагынан. Өзү кезекке турган биз багыттарды бүтүрбөйлү кадай дейсиз, кезекке туруш үчүн 3 багыт бар. Мен талаптар боюнча айтып кетсем, эми багыттар боюнча айтып кетейин. Биринчи багыт орусча айткан туура болот, анткени дагы бир жолу кайталып кетейин, көп жарандарыбыз орусча билишет да. Баягы кулакка сиңип калса керек, мне кажется. Кыргызга кээ бир нерсени орусча айтып калсаң түшүнбөй кетет го. Ошондой. Мисалы, льготная ипотека, кыргызча жеңилдетилген ипотека деп коебуз, анан түшүнбөй калышы мүмкүн да. Льготная ипотека бул мамлекеттик жумушта иштеген жарандарыбызга 4% менен баштапкы төлөмсүз 25 жылга берилет. Социалдык ипотека бул калктын аярлоо катмарына кирген жарандарыбыз. Буга чейин айтып кеткендей эле жалгыз бой энелер, көп балалуу үй бүлөлөр, батыр энелер, Баткен областында чек ара кызматында иштегендер, так тоолуу райондордо 35 жашка чейинки жаш адистер, жесир аялдар, мисалы ушул категорияга же баягы инвалидности бар жарандарыбыз. Социалдык ипотека. Социалдык ипотека. Бул жана биринчи механизмге Ооба, бул кезекке туруш. Кезекке туруш үчүн бул социалдык ипотека. Ошонун ичинде ушулар кирет. Ооба, бул категориялар кирет. Категориялар. Кайсы жарандарыбыз ушул багыт менен кезекке тура алат. Өзүнүн тизмеси бар да. Келиңиз ушу категорияларды ар бирин дагы өтүп кетелик. Мисалы, жалгыз бой энелер. Бул жерде эмнеге социалдык ипотека деп айтсак мындай туура болот да, басым жасап кетели. Ушул категорияга кирген жарандар бизге айырмасы жок. Мамлекеттик жумушта иштейби, жеке сферада иштейби, 4% менен. 4% менен баштапкы төлөмсүз 25 жылга алса болот. 25 жылга. Ошол менен бул жеңилдетилген шарт катары каралат да, төмөн пайыздык 4%, 25 жылга баштапкы төлөмсүз. Жалгыз бой энелер, батыр энелер, жесир аялдар, вдовы и вдовцы да, орусча. Персональный ассистент, инвалидности бар 18 жашка чейинки жаранды караса, ошол мамлекеттен зарплата алышат, ошол стаж менен кезекке тура берет бизге. Андан сырткары пожизненный опекун деп коебуз да. Соттун чечими менен 18 жаштан кийин жаранга пожизненный опекун болот. 5 болду. 5. Анан Баткен областында чек арачылар, жаш адистер, тоолуу райондордо жаш адистер 35 жашка чейинки. 35 жашка чейинкилер адистер. Анан дагы бир категория бар, 15 жыл стаж госслужбада. 15 жыл стаж госслужбада. Бул 8 категория болчу да. Кудай буйруса, жакынкы арада биз немени да киргизейин деп атабыз ушул категорияга. Выпускники детских домов. Сон болот. Ошол категорияга ушул дагы эме кирет буйруса. Эми биринчи категорияга кайрылалык, Ушу категорияларды талдап чыгылган эми бул. Жалгыз бой эне дедиңиздер, Бул жалгыз бой эне дегенде жалгыз бой эне, мисалы, эми көп учурда бизде мындай ситуациялар көп эле. Биз эми 2 жолго түшөт. Апасы менен атасы. Анан баланын күбөлүгүндө атасынын аты жөнү бар болсо, бул мыйзамда ушундай жазылган. Биз чыгарган эмес, бизде окуйм. Атасынын аты жөнү бар болсо, анда бул категория кирбей калат. Уже ал айым жалгыз бой эне катары деп эсептелбейт. Болгону, жалгыз бой эне болсо, бул баягы 2 жолго түшүп, андан ичинде ажырашып кеткен болсо, анан атасы алимент төлөбөсө, мисалы, атасы төлөбөй качып жүргөн болсо, соттун чечими менен кайрылат дагы, атасынын лишение кылат. Отцовстводан. Ошондо метрикасында атасынын аты жазылбай калат. Пустой болот, графа пустая болот. Фамилиясы эле анан аты болот. Апасы, мать деген жерге апасынын аты жөнү, баланын аты жөнү, атасы деген жерде пустой болсо, ошондо бул мать одиночкага кирет. Же болбосо, же андай атасынын аты жөнү жазылып турса, всё, анда ал категорияга кирбейт уже. Же жөн эле ушундай биздин апасы баласын
баласы бар, баласынын метрикасынын атасынын аты жок болсо башынан эле мисалы анда деле ошондой болушун ситуациялар анда ал бар. деле ошол экөө экен подкатегорияда. Так, экинчиси Бул вдовы вдовцы эми жолдошу же каза болуп калса, ооба. Ошол категория. Просто алар справка беришет о смерти. эркек аял айырмасы жок. Айырмасы жок. Аялы каза болуп калса деле же Ооба. күйөөсү өтүп кеткен болсо деле экөөтөн кире берет, Ооба. Бирок ал жакта да жанакы эме болуш керекпи, стаж? Жумуш справкасы. Бир жыл же 2 жыл деген. Ооба. Сөзсүз талаптар баарына бирдей. Бирдей. Болгону могу жерде биз белгилеп кетсек болот. Персональный ассистент менен опекуну ловузунун айырмасы бар. Анткени персональный ассистент бул инвалидности бар жаранды караган үчүн мамлекеттен мындай орусча айтмакчы зарплата алат. Ошол стаж менен, ошол зарплата менен, доход менен бизге кезекке тура берет. 4% кире берет. 4%ке кире берет. Бирок ошол персональный ассистенттин намында турак жай болбош керек. Болбош керек. Экинчи баягы требование буларга каралган да. А пожизненный опекун бул 18 жашка өтүп кеткенден кийин уже жаран мисалы 19га 18ге чыкты болду. Ал уже баягы отдельный гражданин болот да, паспорту бары. Ал жерде уже соттун чечимине чыгарып берет. Бул пожизненный опекун деп. Бирок пожизненный опекундун расмий түрдөгү стажы, анан доходу бар болуш керек кезекке турам деп. Бирок пожизненный опекундун үйү болсо деле биз кезекке тургуза беребиз. Анткени пожизненный опекун өзүнө эмес, ошол инвалидности бар жаранга, баласына, кызына 18 жаштан өтүп калган ошого алып берем деп кезекке турат да. Ал жакта ошол инвалидности бар жарандын интересин лоббирует, мындай айтмакчы. Көбүнчөсү бул ата-энеси болот да. Ата-энеси болот, ооба. Көбүнчөсү ата-энеси болот. Кээде эми ата-энеси жок болсо, башка бирөө деле болсо. Туугандары, көбүнчө ошо туугандары же ата-энеси болот. Так, биз ошондо 2 категорияны карадык. 4 категорияны. Дагы кийинки категориябыз Баткен областында чегарачылар. Эми ошол Баткен областында кызмат өтөгөн чегарачылар гана только, ооба. Милициялар, Жок. башка МЧСниктер кирбейт. Пограничники, Баткенская область. Погранслужбанын кызматкерлери экен, Баткена. Ал жакта дагы ошондой. 1 жыл Стаж сөзсүз түрдө. Баткенде болуш керек. Жок. Кыргызстандын каякта болбосун, бирок иштеп аткан учурда Баткенде болуп калса, Негизинен ошо кезеге келгенде дагы Баткенде болуш керек. Кезекке туруп атканда документ тапшырганда, мындай чыкканда минимум 2 жыл иштеш керек экен ал жакта. Анан ушул военныйларга дагы бир маалымат кошуп койгойлу кандай дейсиз. Азыркы учурда бизде мыйзам чыккан, биздин военный статус, аскер статусу бар жаратарыбыз Кыргызстандын каалаган жеринен алса болот. Анткени алар постоянно перевод менен ротация Бул бир областтан областка же шаарга которулуп турушат. Ошол үчүн аларга ушундай возможность берилген. Бизге арыз менен кайрылышат. Мен кезегим келгенде, мисалы, Баткен областында дагы кызмат өтүп атсам, бирок мен Бишкектен алгым келет. Бул чегарачыларгабы же Военный статусу бар. Аскерлер, биздин аскер кызматындагыларга, Миноборон болобу же башканы болобу, самый главный военный болсо жакшы экен анда, аларга каалаган жеринен туура. Так, кийинкиси И баягы в труднодоступных регионах деп коесуң, тоолуу аймактарда мисалы иштесе, врач болуп деле бир ФАПта 35 жашка чейинки жаш адистер дагы кирет. 35 жашка чейинки деп мен баса белгилеп атам баягы. Бул жаштарга болгон камкордук экен, Биздин мугалимдер, медиктерибиз бар, милиция кызматкерлери бар жана башкалар. Бул тоолуу аймак, көбүнчөсү Алайда, Нарында, алар үчүн дагы 4% менен. Бирок алар дагы ошол жерде на момент подачи и момент получения тоолуу аймакта жашаш керекпи? Жок. Иштеш керекпи? Жок, аларга анчалык. Бирок билесизби, бир мындай нерсе бар да, мисалы мен жаш адис болуп Алай районунда иштеп атсам, анан кезегим келгенде мен уже Ош шаарында иштеп калсам, Ош шаарында иштеп атыптыр деп Алай районунан бериле берет. Алай районунда бизде курулуш иштери бар болсо. Бирок анткени Ош шаарында кезек көп да. Ошон үчүн биз Алайдан бере беребиз. Бирок ошол эле жаран бизде кезекте турат Алай районунан. Ошко көчүп келип, мен Оштон алам, мен кезегим келгенде Оштон алам десе, биз уже Ош шаарынан бере албайбыз. Анткени наплыв чоң ал жакта, биз каталып калат. И тем более иштеп атканда алар ошо Алай районунан турган. Ош шаарынан алам десе, анда ал Алай районунда кезегинен отказ кылып, Ош шаарына кайрадан туруш керек. Кезекке туруш үчүн ипотекага ошол
прописка боюнча берилеби же жок, иштеген жерине карап кезекке тургузабыз. иштеген менин мисалы үчүн пропискам Түптө, Ысык көл областында. Иштеген жерим Бишкекте. Демек мен Бишкектен турамбы? Бишкектен кезекке турасыз. На момент Подача заявления. Ооба. Так, эми кийинкиси категорияныкы баатыр Батыр энелер, ооба. баатыр энелер 7 Бала. баланы чоңойткон болсо, же андан көп, аларга дагы 4% менен. Аларда эми атайын орден бар да, батыр эне деген атайын документ болот. Мгм. Вот ошонун эле сүрөтүн предоставляет бизге. Батыр эне деген сүрөттү прикрепляют. Заявканы берип атканда ошого жараша биз маалымат алып кезекке тургуза беребиз. Потому что батыр эне менен көп балалуу үй бүлөлөрдүн разницасы бар. Көп балалуу үй бүлө бул 5 бала, 5 ядан көбүрөөк болсо, а батыр энеге баягы өзүнүн документи болуш керек. Мен батыр энемин деген. Көп балалуу үй бүлөгө Ал дагы кирет. Ошо 5 баласы болсо, же көп болсо, более 5 детей. атасы же апасы кезекке тура берет, Ооба. кадимгидей эле жанагы справкасын 2 жылдыгын же 1 жылдыгын алып келип эле. Баягы эле талаптарга жооп берсе. Баягы эле талапка. Ушул жерден сразу сурай кетелик. 5 балаларга же баатыр энелерге канча бөлмөлүү квартира берилет? 3 бөлмөлүү мындай болот. Мисалы бизде баатыр энелердин азыркы учурда 2 баласы несовершеннолетний, бирок калган 5 баласы уже 18 жаштан өтүп калса, мисалы, ал уже 18 жашка чыккан балдары бул үй бүлөнүн мүчөсү катары саналбайт. Алар өзүнчө гикке келет. Ооба, алар өзүнчө кезекке турса болот гикке, мисалы талаптарга жооп берсе. Ал жерде мындай айталы, эми атасы жок, бирок айым өзү баатыр эне, ошондо өзү анан 2 баласы болот. 18 жашка чыга элек 3 киши болуп атабы? Буларга уже 2 бөлмөлүү батыр берилет. Калган 5 баласы уже саналбайт. Бирок 2 бала, бир кыз бир эркек. Разнополые деп азыр каралбайт. Апасы, атасы, 2 баласы бар болсо, 18 жашка чейинки уже 3 бөлмөлүү батыр. Эси бөлмө менен бөлсөк, бойдок жаранга 1 бөлмөлүү батыр берилет. 2 киши болсо 1 бөлмөлүү батыр. Үйлөнүү электерге жүрүп калды, силерге однушка эле теткен, ошон үчүн үйлөнгүлө. Анан 2 жаран болсо, үй бүлөдө 1 бөлмөлүү батыр берилет. 3 жаранга 2 бөлмөлүү, 3төн уже көп болсо 3 бөлмөлүү батыр болот. 4 же 4төн көп болсо, значит, автоматтуу түрдө ГИК Ооба. 3 бөлмөлүүнү берет экен, Баягы чоң атабыз бар, чоң апабыз бар, тайнебиз менен жашайбыз дегенде уже биз Өтпөйт. аларды карабайбыз. Сиңдиси, карындаштары там андай болот. Вот именно ошо үй бүлөгө тиешелүү жарандар. Студенттер деген категория жокпу? Пока жок андай. Бизде студенттер көп да. Ооба. Эми студенттер, мисалы, бизде азыркы жаштар кыйын эмеспи? Алар мисалы иштеши мүмкүн. Например, курьер болуп иштейт, Яндекс Таксиде студент курьер болуп иштеп атат, официально иштеп атат да. Яндекс это официальная, например, фирма. 1 жыл ошо курьер болуп тынымсыз иштеп койсо, пожалуйста, келип кезекке турса болот. Анткени биздин программага 18 жаштан баштап катышса болот. Анан Чектөө жашта жок. таксист дегенде категория койсоңор жакшы болот эле. Таксисттер алып отушпайбы бизде? Патент. 8% менен. Ооба. Алар мындай кылышат, патент атышат. 4% менен берсе алар деп атам. Анткени таксисттер деген катуу кызмат кылат алар дагычы. Бизди ташыйт, баарыбызды ташыйт. Алар постоянно иши бар, акчасы дайыма болот, төлөй алышат. Яндексте бүт эмелер налогторун төлөшөт. Ну, пока аларга ошо жеке сфера деп доступная ипотека бар. Кезекке турса болот. 8% менен, да? Ооба, 8% калса. Так, эми категорияны бүттүк окшойт, Категорияны бүттүк. 8 Вот категорияны. как раз таки биз ошо 3-чү багытка өтүп атабыз. Доступная ипотека. Жеке сферага өтүп атабыз. Бул жерде көп эле жаран айтып берет да, мен шыя болуп иштейм, мен таксиде иштейм. Бизге значит жок экен, госслужбада иштеш керек экен, сөзсүз түрдө деген ошондой. Вот сиз даже видео киргиздиңиз, дагы эле ошондой суроолор түшүп атат да. Жок, андай эмес. Мисалы, жаран патент менен иштесе, ИПсы бар болсо, же бизде бар го, кандай айтсам, расмий түрдөгү частный фирмалар бар да. Куликовский, ошол эле Бишкек Петролиум да. Яндекс ошол эле, мисалы, ошол жерде алар иштесе, ал фирмалар официально налогун төлөшөт. Соцфонд төлөйт. Соцфонд төлөйт, ошол эле талаптар. 1 жыл тынымсыз иштешсин, же 1 жыл тынымсыз патент төлөшсүн. Кезекке тура беришет. Ушул жерден баягы тынымсыз иштебей, бирок буга чейин бир налогторду төлөп жүргөн болсо кантип билет алар? Соцфонд берет да бизге. Соцфонд? Биз, например, жаран заявка жиберип атканда 2 органга кайрылабыз. Бул кадастр жана соцфонд. Ошол үчүн жарандар акча төлөйт. Багы, мисалы, мен жалгызмын,
заявканы берем, мен үчүн 225 сом алат да. 225 сомдун ичинде ошо кадастр менен үйү барбы, үйү жокпу, купля продажа боюнча договорлор түзүлгөн эмеспи жакынкы арада, ошол маалыматты берет. Анан соцфондко кайрылабыз. Алар расмий түрдө азыркы учурда иштейби, эмгек стажы барбы, жокпу, ошол маалыматты берет. Ошол акча түзмө-түз ошол эки органдын услугасына кетет. Бир сому дагы мамлекеттик эмне үчүн гикке жанакы 550 сом төлөйбүз дегендер ушул экен да? Ошол ар кимдики ар кандай чыгат да. Мисалы, мен кезекке туруп 3 балам бар болсо, мен өзүмө дагы 3 балама да акчасын төлөйм. Анткени баягы эле мен айткан чоң ата, чоң апалар берип койгон дарстын үйлөр болушу мүмкүн. Ошон үчүн кадастрга буга текшеребиз. Алардыкы бир аз азыраак чыгат. Меники мисалы 225, алардыкы 190 деке сом да, эсимден чыгып калды. Ошентип текшеребиз. Түзмө-түз ошон үчүн баягы 5 киши болсо көбүрөөк чыгып калат акчасы. 1 киши болсо азыраак чыгып Демек калат. жарандар коркпой эле тапшыра бериш керек экен сиздерге. Анан сиздер аларын текшерип туруп анан кийин болот же болбойт деп айтат экенсиздер Ооба, да? эми аякта чоң деле акча эмес, мындай айтмакчы. Бирок ошо чоң үй бүлө болсо 1000ден ашып калат, 1000 сомдон. Бирок эми желательно любой эле жаранга менден совет да, кезекке турардын алдында азыр бизде социалдык баракчалар толтура, официальный страницаларыбыз бар, офистер ар бир аймакта бар бизде. Бишкекте эле 2 головной офис, дагы бир өкүлчүлүк бар. Кайрылып, официально туура маалыматты алып кезекке турса дагы времясы дагы эконом болот, акчасы да кетет. Эми биз баягы биринчи механизмге кайра кайтып келелик. Азыр биз баягы доступная ипотека деген жанагы 8 категорияны, жеке 8 категорияны карап чыктык. 4% кардычы жеке сырып. Берки биринчи госко төлөк эми, биринчи госко, анан кийин берки жанагы частниктерге кымбаттарына. Госторго кандай госто иштегендерге 4%? Канча жыл иштеш керек алар? Ошондой эле. Аларда деле 1 жылдык тынымсыз стаж болуш керек, же 2 жылдан. Гос деген бул мугалим, Врач, мамлекеттик кызматта, мэрияда, муниципалитет иштегендер. Ооба. Гиктеги иштегендер госко киреби? Биз ачык акционердик коому, бирок гиктеги сотрудниктерге 4% менен берилет. Биз бул внутренний. А так негизи ошондо гана бизде милиционерлер бар. Ооба. Башка кызматтагылар бар. Баары айтор гос мамлекеттик болсо, мекемеде иштеген. контрактник эмес, госслужащий деп өтсө, баарына тегиз жанагыдай эле 1 жыл же 2 жыл общий кошкондо, то есть мындайча 15 жыл, 10 жыл иштеп, өмүр бою иштеп, анан кийин гиктен очередти алса болот деген дагы стереотип бар да. Элдер ойлойт да, өмүр бою ошо гос тиги мамлекеттик кызматкер болуп иштеп жүрүп, анан кийин алыш керек. Көрсө, 1 жыл иштеш керек экен да. Мисалы, окууну бүттүк, мен окууну бүттүм, анан бухчетту бүттүм дейли, бухгалтер болуп же ошол бир жака специалист болуп кирдим, бир гос мекемеге 1 жыл тынымсыз иштедим, кезекке тура берем. Же 1 жыл же жарым жылдан бир 2 жылдык топтоп койдум суммарно. Анда деле өтө берет экен, Мисалы, мына студент кезимде мен частный компанияда иштеп койдум, 6 ай дейли. Анан университетти бүтүп, бир госкомпанияга кирдим. Бул жакта уже 6 ай стажым бар болуп атпайбы. Алып туруп, калган 24-18 ай иштейм. Пожалуйста, сразу как льготник, госслужащий кезекке тура берем. Жакшы. Азыр кезекке тургандардын көпчүлүгү частниктерби же льготный ипотека, мамлекеттик кызматкерлер. Мамлекеттик кызматкерлер көбүнчөсү. Эң көп кезектүүлүк Бишкекте, льготный ипотека боюнча. Ошол үчүн кезекке биз үйлөрдү берип атканыбызда кезектүүлүк көп. Биринчиден льготный ипотекада 2022 жылы ачылган бул направление. Ошол үчүн льготный ипотека пропорционально бөлгөндө көбүрөөк алат. 2022 жылы еще доступная ипотека ачылган, бирок ал жакта кезектүүлүк азыраак, ошон үчүн алар бирке азыраак алат. Анан соц ипотека бул 1 жыл кечирээк ачылган кезек. Мындай алганда льготник менен доступкада турган жаран 1 жыл мурун туруп, алардан 1 жыл көбүрөөк кезекте турат да. Соц ипотекаданчы, ошон үчүн соц ипотекага азыраак берилет. Чем доступка менен льготныйга караганда соц ипотека азыраак алат. Бирок бул баары пропорционально каралат. А пропорция кантип бөлүнгөн? Ой, вот это очень сложно объяснить. Надо на доске. Жакшы, аны суроо эле болгондо. Так, анда Колуң чачып калды. Биздин операторубуз чарчап баратат, анткени колунда 2 камера, бирөө YouTubeга, бирөө Русская, Instagramга. Бирок биздин жарандарыбыз үчүн бул сонун маалымат да керек. Ошон үчүн кыргыз эл үчүн чыдап коюңуз. Так, эми кийинки категориясына өтөлүк,
механизмге төлөө бул механизмге, баягы экинчи долевая механизм, ипотека деп коебуз го. 8% жеке тараптарга. Долевая ипотеканы айтып атабыз туурабы? Бул жерде эмнеси жакшы? 50% алдын ала төлөгөн жарандын биз доходун карабайбыз. Доход бизге здесь не важно. Анткени мындай айтсак болот да, 50% төлөгөн жаран бул инвестор биз үчүн. Анткени ошол акча менен биз ушундай масштабтуу курулуш иштерди жүргүзүп жатабыз. Ошон үчүн 50% бизге бул чоң жардам да. Аларда талап баягы мен айткан үй болбош керек Кыргызстандын ичинде. Бирок өзү мисалы мигрант болуп Россияда иштеп атса дагы 50% төлөп алдын ала конкретно бир квартираны тандайт, конкретный. То есть, если кезекте турган жарандарда мындай мүмкүнчүлүк жок да, алар чучугулак өткөрүлүп, жеребьевка деп коебуз го, ошо менен тандашат батирди. А бул өзү конкретно биринчи подъезд, 5-чи квартира меники деп акчасын төлөп брондоп коет. Анан үй бүтөт, кирип жашайт. 1-2 айдын ичинде биз график погашения беребиз. Колуна график погашения тегенден кийин калган 50%-ын төлөп баштайт. Демек айырмасы берки биринчи механизм 4% алгандарга 25 жыл. Баштапкы төлөмсүз, бирок доход керек. Сөзсүз түрдө. Экинчи механизм долевойлорго 50%-ын берет. Доходу барбы, жокпу? Айырмасы жок. Кыргызстандын кайсыл аймагынан, кайсыл объекттен айырмасы жок. Өзү каалаган бир квартира, бир бөлмөлүү же 3 бөлмөлүү айырмасы жок. Ооба. Локациясы, этажность баары алар тандоо мүмкүнчүлүгү берилет экен, Полностью тандоо мүмкүнчүлүгү берилет. Алардыкы деле 25 жылга. 15 жылга. 8% менен. 8% менен 15 жылга айырмасы. Тиякта 25, биякта 15. Жана ошондой эле буларга акчасын төлөп сүйлөшүп алгандан кийин ошол белгиленген объекттен өзү бүтөт аткандарын алат. Здорово эле, алар күтпөйт. 2 жылда кезек. Кезек жок ал жакта. Долевая ипотекада кезек жок. Ал жакта силер заявканы бересиңер, биз текшеребиз, үйү барбы, үйү жокпу. Купля-продажа боюнча договорлор болгон эмеспи, переоформление. Баары туура болсо, всё. 3 күнүн ичинде келип, бир конкретный батирге акчасын төлөп, брондоп коюшат. Анан курулуш иштерин аяктаган. Мисалы азыр биз мына Орто Сайда турабыз. Бул Ынтымак турак жай комплексинде азыр 19 кабатта. Ушул жерге келип, любой жаран экрандан көрүп аткан 50%-ын көтөрүп келип, ошо бир бөлмөлүү болобу, 2 бөлмөлүү болобу, ошол биякта бир бөлмөлүү 5 миллион 900 миң болчу, жаңы албасам, где-то бир 6 миллионго жетпеген акча. 50%-ын берет, ошо 2 миллион 900 миңин күтөт. Бул мисалы үчүн качан бүтөт бул объект примерно? Биринчи этапта күздө. Күзүндө келет экен дагы ошол жака кирип жашагандан кийин бияк ремонту менен еще $1400 бияктыкы. Кирет, көчүп келгенден кийин анан 2 айдын ичинде погашение графикти сиздер бересиздер, анан ошол 2 айдын ичинде анан кийин төлөп баштайт экен ай сайын, 15 жылга. 15 жылга бөлүп алса болот. Мисалы бизде эми жарандар бар да, өзүнүн финансовый возможностуна карайт да. 10 жылга деп деле кыскартып алса болот. Пайыздык чен же 15 жылга алып туруп, анан кийин 5 жылдын ичинде төлөп салса деле болот. Ар жакта 10 жылдын пайызын төлөбөйт. Бирок бир жери бар, мисалы график погашения колуна тийгенче төлөп салса 5% төлөйт. Колуна график погашения тийип калган болсо, анда 1 жыл ошол график менен төлөш керек договорду. Анан 1 жылдан жаап салат. 1 жылдан 5% жакшы экен да, сон. Байры сон вариант экен. Эми так механизмдерин айттык, категорияларын айттык. Эми баалары боюнча. Эң арзан каякта, эң кымбат каякта? Эми бизде очередниктерге бекитилген баалар бар. Мисалы, эң арзан локация азыркы учурда очередниктерге бул Кусанай Волков болот, Кызыл Аскер. Бишкек шаарында пропискасы барлар үчүн маалымат экен бул, 78 так Бишкек шаарында иштегендерге. Прописка менен карабайбыз, иштеген жерине. Прописканы алсалы керек эмес, унутуп койгула. Кайерде иштесеңер ошол районду берет экен. Основное место трудовой деятельности. Ошого карап биз кезекке тургузабыз. Кусанай Волковдон мисалы кезекте турган жарандарыбызга 78.705 сом. Уже дольщиктерге $1000. Это где-то 87.500 да, ушундай болуп калат ал. Разница бар да. То есть кезекте турган жарандарда сөзсүз түрдө арзаныраак болот. Дөлшиктерге, үлүштүк курулуш механизмге аларда кымбатыраак.
Кустанай Волков деген бул эки көчөнүн кесилиши Бишкек шаарында, Свердлов районунда. Кудайберген базарынан өткөндөн кийин азыр эле ошол жака барып келдик. Ал жерде 44 блок бар экен. Менимче ал жер сонун локация экен. Смог деп атышат, эми смог бара-бара кетет, сразу айтып коелук. Бир үйдө, бир подъездде, бир площадкада 5тен эле квартира экен. Азыр даже премиум класс деген жерлерде 7ден 8ден болуп кетип атат. Ошондой эле аякта өзүнүн футбольный площадкасы бар экен, спорт зонасы, балдар ойноочу аянттар бар экен, мектеби, садиги бар экен, өзүнчө бир шаарча экен да. Парковкадагы кенен экен. Ылдый жагы жапжашыл, профсоюздун көчөсү, алты тилкелүү жаңы чыгып атат. Баасы жанагы 4% менен, биринчи механизм менен жана льготниктер үчүн $900 экен, кезекке тургандар үчүн. Инвесторлорго, дольщиктерге $1000 экен. Бул ремонту менен достор. Тура баары эле ремонт менен. ГИК ПСО салбайт, white box салбайт, только ремонт менен. Көрүнөр достор. Ошон үчүн Бишкек шаарында болсо, каалаган тандай берет локацияны. 50% кезекке тургандар. Жок. Мындай кезекке турган жарандын кезеги келгенде, кайсы локация даяр болсо, кайсыны биз выдачага даярдап атсак, ошол локацияга сөз түзүп алыш керек. Отказ кыла турган болсо, локация жакпаган үчүн, анда анын кезеги жокко чыгарылат. То есть тандоо мүмкүнчүлүгү жок. Эми ал тандоо мүмкүнчүлүгүнө баарына берип койсок элестетип атасызбы? Мисалы кезекте турган жаран эми ар бир эле бул жактан алгысы келет, мынчанча этаждан алгысы келет. Локация боюнча да жокпу, э? Бишкек шаарында канча жерде куруп атасыздар? Так. Үйлөрү. Азыр Биринчиси именно бияк. курулуш жүрүп аткан жер. Волкова экинчиси. Ынтымак, кечиресиз, Чыңгыз Айтматова 104. Анкарадан 2 локация бар бизде. Так канча болуп калды ошондо? Так, Айтматова 104 каякта ал? Маңдайыбызда. Мурунку Чыңгыз Айтматова 102-ни тапшырбадык беле 3 блок. Ошонун жанында салынат 3 блок. Трассада экен, э, Белинкада. Молодежный квартал менен түз барганда эле. Аякта бир, Анкарада 2, Анкарада 2 локация. Анкарада 3-4 болду, э? Анан Волкова 5. 5 жерде салыптыр Бишкек шаарында. Бирок чүйгө кирет, конечно, Күнтү айылындагычы. Бирок тоже жакында могу. Магистральдын түз барганда Евразия деп, жаңы парк бар, ошондой. Көчмөн Сити. Көчмөн Сити. Ал 6-чы локация. Өзү чүйдүкү, бирок Бишкекке да карай берет, э? Бишкекке жакын. Ошонусу менен жарандар интересуются да. Просто жакшы. Бишкекте пропискасы барларга аякта деле бере бересиздер. Бишкекте, кстати, Бишкекте турган жарандарыбызга, Бишкекте иштегендерге, то есть. да, кезекте турган жарандарыбызга баардык жактан алса болот, региондордон даже алса болот, бир гана Ош шаарынан алса болот. Анткени Бишкек менен Ош республиканского значения шаарлар, аякта кезектүүлүк көп, ошон үчүн Оштогулар Бишкектен Ош шаарынан, Бишкек шаарынан Ош шаарынан ала алышпайт. Бирок Бишкек шаарында кезекте турган жаран Бишкек шаарында кезектүүлүктү азайтыш үчүн, потому что действительно чоң кезек, көп кезек, Чолпон Атадан тандап алса болот. Ошо Чолпон Атанын көлдүн списогу менен карап, сааты, датасы болот, ошо менен карап бере беребиз. Демек, кезекке турганда бишкектиктер Бишкектин өзүнөн ала берет, же болбосо каалаган башка жагынан алат. Ош шаарынан башка. Региондо Чолпон Аталыктар, мисалы үчүн Бишкек шаарынан ала албайт. Анткени биякта кезек көп. Оштогуларчы? Ош шаарынан Бишкектен алса болбойт, Бишкек шаарынан Ош шаарынан. Бирок Оштагы региондон ала берет, каалаган жерден, э? Бишкектин окшошпу? Тандоо жок, мындай болот. Ош областынын райондогулар ошол райондордон гана ала алышат. Ош шаарынан даже ала алышпайт. Ошо мисалы бизде Кара сууда стройка бар, жаңы арык деген айылдан берели деп атабыз, май айында буюрса. Ошол Кара суу районунда кезекте тургандар ошол айылдан гана ала алышат. Ош шаарынан ала алышпайт. Райондогулар шаардан ала алышпайт. Ош шаарындагылар Ош шаарынан алышат. Только шаарынан, башкадан албайт, э? Бишкек райондон алса болот. Ош шаарынан райондон алса болот. Азыр канча локацияга салып жатасыздар? 62. 62. Баткенден баштап нарын менен бүтөбүз. 62 үй эмес, бул 62 локация, э? Локация. 44 район болсо, 245 батир. 80 000. Баткенде 3 жерде салынып атат. Баткен шаарында? Баткен шаарынын өзүндө Асман Резиденс 1, 2, 3. Ош шаарында бизде 5 локация, дагы өзгөндө Мырзакеде, Кара сууда салынып атат. Андан сырткары Жалалбатта аябай көп. Ал жерде азыр даже цифрасын эстешиме кыйын болот, 13 000дей батир бар ал жакта. Анын ичинен биз Сузактан 3-өнү бердик уже, тапшырдык.
и Манас шаарынын өзүнөн дагы 3 локация тапшырдык. 6 локация берилген уже Жалал Абад областында. И бул жактан алсак Нарында бизде Кочкордо, Нарын шаарында салынып атат. Чүйдө Токмок, Кара Балта, Кант и Сокулук районунда 2 локация салынып атат. Күнтү менен Сары Өзөн айылында. Андан сырткары көлдө 3 шаарда Балыкчы, Чолпон Ата, Каракол, Таласта 2 локация Талас шаарынын өзүндө. Так, бар мектепте окшойт. Ушунун баары 62 2 локация. локация. Так, дагы эмне суроолор барыңыздар? Так, немени айтып койсок, кошуп койсок болот. Кандай айтсам, графикти даже кезекте турган жарандарда эле под свой лад кылып алса болот да, под свое удобство. Бул кандай? Мисалы, айтып атпайлы 15 жыл, 25 жыл депчи, анан ошол эле финансовый возможностуна карап туруп кыскартып алса болот графикти. Мисалы 10 жылга кылып алса болот, 5 жылга кылып алса болот. Өзүнө ыңгайлуу график түзүп алса болот. Төлөмдөрдү ай сайын төгүш керекпи же квартал сайын төгсө болобу? Ай сайын. Кечигип калса эмне болот? Өзү биздин внутренний документацияда айтылган 3 ай беребиз жаранга. Мисалы, ар кандай ситуация болот, жашоодо турабы, 90 күн берилет на исправление. Анан 3 айдан кийин төлөбөй калса тилекке каршы батир алынат. Бирок 3 айдан кийин, мне кажется, жакшы эле срокко. 90 3 ай жакшы эле. Бир дагы мисалы квартира берген хозяин 3 айга андай возможность бербейт болуш керек. 3 ай төлөбөй эле кой дегенчи, 3 айдын ичинде жаран кайра төлөп кетиш керек. Батирди алдым, азыр 7000ге жакын жаранга берипсиздер. Берген жарандар ал квартирасын башка бирөөгө сатса болобу? При полной оплате 100% төлөсө гана ошол батир менен өзү каалагандай колдонсо болот. Бирок 50% төлөп, 50% дагы деле турса, квартирага бере албайт. Үйлөрүндө бир гана ошо жакын туугандары, балдары, апасы, атасы жашаса болот. Квартирантыкка башка адамдарга берсе болбойт. Болбойт, Анткени кээ бирөөлөр алып коюп, квартираны киргизип коюп, ал ипотекасын жаап берет депчи. Бизде обход болот. Атайын текшерип чыгышат. Лезе андай нерселер болсо, какой-то бир даже вплоть ошо батирди алып коюшу мүмкүн да. То есть чаралар көрүлөт в любом случае. Анткени биздин эң негизги максат үйлүү жоктур. Үйлүү болуш керек да. Анан батири бар болуп башка жерде жашап аткан болсо, анда биз чара көрөбүз. Кезекке туруш үчүн эмне кылыш керек? Кантип турабыз? Тиркем аркылуу келиппи сиздерге? Эми бизде 2 вариант бар. Биринчи вариант бул мурунку сайт аркылуу берсеңиздер болот заявканы. Дагы бир жолу айтып кетейин, маалыматты так алып заявканы берген жакшы. Экинчи вариант бул түндүк тиркемеси аркылуу, аябай оңой, жеңил түндүк тиркемеси. Бирок азыркы учурда мен бул жерде дагы бир маалымат катары айтып кетейин. Военныйларга сөзсүз түрдө, анан МВДнин кызматкерлерине сөзсүз түрдө сайт аркылуу бериш керек. Анткени ГИКтин сайтына аркылуу, анткени алардын доходу бизге көрүнбөйт, соцфондко көрүнбөйт да. Алар өзүлөр ошол жерге акыркы 12 айдын зарплатасын справкасы болот го. Ошону тиркешет сүрөтүн. Андан сырткары алар еще справка объективка беришет о том, что действительно является сотрудником МВД или военнослужащим. Ошон үчүн алардын сүрөтүн тиркеш үчүн биздин сайт аркылуу бериш керек. Биз кайра эле доработка жиберип салабыз. Ушундай справканы тиркегиле же сүрөтүн тиркеп коюңуздар, же о заработной плате, же справка объективка. Ошон үчүн убара болбош үчүн лучше МВД менен аскер кызматкерлери только через ГИКтин сайты аркылуу берсин. Азыркы учурда ушундай. Азыркы учурда калгандар через түндүк аркылуу бере берсе болот. Ооба. Же сиздерге келип деле берсе болот, Ооба, биздин кеңселер айтып атпаймынбы? Азыркы учурда 7 областта тең бар. Бишкек шаарында 2, Чүйдө, Кара Балтада, Токмокто бар кеңселерибиз, Ошто бар, баардык аймактарда бар. Ошол жака деле барса, биздин кызматкерлер жардам беришет. Так. Эми суроолор меники түгөндү. Урматтуу көрүүчүлөр, сиздерде суроо болсо, комментарийге калтырыңыздар. Рахат айым өзү кирип, өзүнүн аккаунт менен жазып, дагы жооп берет. Суроолор үйүлүп калганда дагы бир интервью келип, ГИКтен алып кетебиз. Госипотека компаниясына ыраазычылык, биздин элибизге ушунча шарт түзүп берип, мындай чынында сонун экен. Бул мүмкүнчүлүк бир эле жолу берилет ар бир жаранга. Бул атайын биздин мамлекетибиз, атайын ушундай жарандарды ойлоп, өмүрүндө бир жолу ушундай льгот
ушундай квартираны сизге 25 жылга ким берет бекер? Бер, анан акчаңды 25 жыл шашпай төлө деп эч ким бербейт. Бирок азыр квартира эмес, бир тууганына лишний сом беребейт да. Азыркы заманда, туурабы? Ошон үчүн мүмкүнчүлүктү колдонуңуздар, бериңиздер. Биз дагы буюрса атайын туруп, ГИКтин кезегине сиздерге көрсөтүп беребиз жеке тараптан. ГИКтин жалпы жамаатына ыраазычылык айтабыз. Ден соолук болсун, ийгилик болсун. Рахмат, сизге да чоң рахмат айтайын. Кыргызстандыктарды үйлүү кылып иштей бериңиздер. Биздин операторубузга рахмат. 1 сааттан бери колдору тамып калды. Рахмат. Убактыңарды кетирбей кезекке туруңуздар. Бул реалдуу нерсе. Өчүрбөй отуруңуз бул камераны, монусун. Биздин операторду да көрсөтүп калдык мына. 39 мүнөттөн бери ушул жакта отурбастан тарткан биздин операторубуз. Ошо достор, ийгилик. Атайын 19 этаждан ГИКтин үйүнөн тарттык мына сиздерге чейин.